Быйыл жаздын кеч келүүсү менен кечиресиздер, жазгы талаа иштери 25 күнгө кечикти. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев өкмөт жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда айыл чарба өсүмдүктөрү айдалып жатат. Быйыл буудайдын аянты кыскартылып, кант кызылчасынын көбүрөөк эгүүгө басым жасалууда. Бирок дыйкандарда каражат аз болгондуктан жаңы үрөндөрдүн түрлөрүн айдоого шарт болбой турат. Айдоо иштеринин кечеңдеп жатышына байланышкан маселени айыл чарба жана мелиорация министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү саясаты бөлүмүнүн башчысы Жигиталы Жумалиев менен баарлашканы турабыз. Жигиталы мырза, куш келипсиз. Адегенде эле сурайын дегеним, 20-25 күнгө айдап себүү иштери кечигип жаткан түшүнүнө олуттуу зыяны канчалык? Негизинен айтып кетишибиз керек. Чындыгында жаздын кеч келиши быйыл 20-25 күнгө кеч башталды. Бирок айтышыбыз керек, өкмөт тарабынан келилген чаралардын негизинде ар бир регион боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү мөөнөттөрү агросрок өзүнүн белгиленген агросрокто бүттү. Төмөнкү зоналарда, дыйканчылык зоналарда кылканды дан эгиндерин эгүү дээрлик аяктады. Тоолу Нарын областынын райондорунда, анан Жалал Абад областынан Чаткал, Тогуз-Торо, Ош областынан Чоң Алай жана Ысык-Көл областынын Тоң районунун тоолуу аймактарында айдоо себүү иштери жүрүп жатат. Негизинен кылкандар ар бир айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү мөөнөтү былтыркы жылы дагы билесиз, баягы жаан жыл болуп айдоо себүү компаниясы Тоолуу Нарын областында 10 июнда аяктаган. Бирок быйыл ошо көрүлгөн иш-чаралардын дыйкандардын аракетинин негизинде жергиликтүү бийликтер менен биргеликте уюштуруучулук иштери жүргүзүүнүн натыйжасында мындай кечигип калуу мөөнөттөрү жок. Мына Нарын областы Кудай буйруса бир июнь айынын башында жыйынтаган турат. Ысык-Көл областы Тоң районунан башка белгилеп кеткендей, уже жыйынтап кылканды эгиндерин эгүү бүтүп калды. Анан эми азыркы учурда баягы өз учурунда эгилүүчү жашылча бакчалар да аяктоонун астында турат. Картошка эгүү дагы азыр 90%дан ашып калды. Демек, жогорудагыдай план боюнча иштин жүрбөй жатышы аба ырайына байланыштуу болгон турбайбы? Иш пландуу түрдө жүрүп жатат. Андай бир айыл чарба өсүмдүктөрүнө зыян келтире турган эч бир коркунуч жок. Бул жөнүндө жалпы калкыбыз мындай бир тынчтанбай койсо деле болот. Биз билебиз, сиздер жыл сайын ар бир азыкты канча көлөмдө алыш керектиги тууралуу пландарды түзөсүздөр. Быйыл кандай түшүмкө тартып жатасыздар? Жалпы былтыркы жылга караганда жалпы өсүү темпи талаачылык боюнча 2,5%дан жогору деп эсептеп атабыз. Айтсак, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн эгер кээ бир көрсөткүчтөрү боюнча айта турган болсок, былтыркы жылы кант кызылчасы 704 миң тонна алынган болсо, быйыл 1 миллион тегерегинди күтүп жатабыз. Ал эми жалпы дан эгиндеринин былтыркы жылдан 34 миң гектар тонна көп күтүлүүдө. Ошондой эле пахта жана жашылча өсүмдүктөрүнүн да түшүмү былтыркы жылдан жогору күтүп жатабыз. Себеби дегенде баягы биринчиден айдоо аянттарынын өсүмдүктөр менен аталган пахта кант кызылчасынын аянттары көбөйдү. Пахтаныкы 3,3 миң гектарга, кант кызылчасыныкы 6 миң гектардан ашын көп эгилип атат. Себеби дегенде бул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өтө дыйкандар үчүн көп кирешелүү жана сыртка экспортторго ылайыктуу өсүмдүктөр болуп эсептелет. Негизи быйыл айдоо жерлердин аянты канча, анан мурунку жылдарга салыштырмалуу канчага көп же тескерисинче аз? Былтыр жалпы 1 миллион 197,2 миң гектар болсо, быйыл 1 миллион
1 миллион 203 миңден ашуун гектар болуп атат. Былтыркы жылга караганда биз 11,2 миң гектар жерди көбөйтүүнү күтүп жатабыз. Мен эсимде да мындан бир нече жыл мурун бош турган талаалар тууралуу кеп кылдыңыз эле. Канчалаган гектарлаган жерлер айдап себилбей жөн эле турат деп. Негизи калктын мына тала жумуштарына карата активдүүлүгү кандай болуп атат? Ачыгын айтыш керек, акыркы жылдары дыйканчылыкта өзгөчө бардык тармакта иштеген дыйкандарыбыздын мындай бир ишке болгон көз карашы, аң сезими 2 эсе өстү десем болот. Биринчиден, азыр ар бир дыйкан талаачылыктын маданиятын көтөрүү боюнча алдыңкы ыкмаларды колдонууга өтүштү, экономду пайдаланууга өтүштү. Мына ошо сиз айткандай, мен айтып аткан жана 11,2 миң гектар быйылкы жылдын көбөйүп атканы ошо буга чейинки пайдаланууга келген айдоонаттар эсебинен өсүп атат да. Дагы бир суроо, Кыргызстандагы айдоо же тала жумуштарын аткаруусунда жеңилдетилген насыялар жана техникалык каражаттар жакшы таасирин берип атат деген мактоолорду угуп келе жатабыз. Дал катары кандай мисалдарды келтире аласыз? Эми бүгүн бул маселе барыңыздарга белгилүү, өкмөттүн премьер-министрин жетекчилеген астында жыйында каралды. Ошо жыйында дагы белгиленди, ушу мына банктар тарабынан, өзгөчө айыл банк тарабынан берилип аткан кредит боюнча катуу суралды. Негизинен айтсак, жеңилдетилген кредит былтыркы жылга караганда өкмөт тарабынан жакшы шарт коюлду да. Өзгөчөлүгү жылда берилген насыяларды жалпы мал чарбачылыгына 80-90% алынып калчу эле. Быйылкы жылы ошо айыл чарба каржылоо 5 долбоор боюнча квота бөлүндү да, квота коюлду. Мал чарбасына эмгектенген малчыларыбыз жалпы берилген насыянын 60 гана пайызын ала алат быйыл. Экинчи тармак бул өсүмдүк өстүрүү ана кайра иштетүү тармагы 20%дан. Ошондо жалпы 100% өсөт. Жалпы республикабыз боюнча бүгүнкү күнгө 2 миллиард 463 миллион сом акча берилди быйылкы жылы, 18 майга карата. Былтыркы жылы ушул көрсөткүч 2 миллиард 453 миң эле да. Жалпы сумма мындай алганда көбүрөөк берилди. Ошол эле мына талаачылык тармагында дагы көбүрөөк алынды. Жалпы бир 50 миллион сомго чейин. Ошондой эле кайра иштетүү тармагында болгону былтыр 182 миллион акча берилсе, быйыл бир 245 миллион. Ушундай бир өсүштөр бар. Айыл банк боюнча бүгүн өкмөттүн жыйынында мындай кетирип аткан мындай мушу боюнча айтылды. Конечно, мал боюнча жыйынтык чыгат деп ойлойбуз. Маегиңизге рахмат, сиздердин жумушуңарга ийгилик каалайбыз. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Жигиталы Жумалиев менен жазгы айдоо иштери туурасында баарлаштык. Ийгилик сизге.